Саламатсыңарбы? Бүгүнкү тема литосферада болуучу табигый процесстер. Литосфера жердин катуу кабыгы экенин жана жер кыртышы менен мантиянын үстүнкү бөлүгүн өзүнө камтыганы бизге белгилүү. Жер кыртышы дайыма кыймылда болуп турат. Анын негизги себеби жер түпкүрүндөгү болуп жаткан процесстер. Жер кыртышынын кыймылы негизинен экиге бөлүнөт: горизонталдык жана вертикалдык. Горизонталдык кыймыл литосфералык плиталардын чек болот. Акырындык менен туурасынан жүргөн кыймылдар. Ал эми вертикалдык кыймыл жер кыртышынын төмөндөн жогоруга же жогорудон төмөнгө кыймылдап бойдуңдарды жана тоолорду пайда кылуусу. Вертикалдуу кыймылдын натыйжасында жер титирөөлөр жана жанар тоолор кыймылга келет. Жер титирөө жер бетинин табигый күчтөрдүн таасиринен силкиниши. Жер титирөө келип чыгышы боюнча төрткө бөлүнөт. Биринчиси тектоникалык жер титирөөлөр жердин ички күчүнөн пайда болуп, бардык жер титирөөнүн 95%-ын түзөт. Кыргызстанда мындай жер титирөө 2006 жылы 26 декабрда Кочкор айылында 7 балл, 2008 жылы 8 октябрда Алай районунун Нура айылында 8 балл болуп, кыштактагы 128 үй толук кыйрап, 75 киши каза болгон. Экинчиси жанар тоолордун натыйжасында Кракатау, Везувий, Монпеле сыяктуу жанар тоолор атылуу учурунда да жер титирөөлөр болгон. Үчүнчү, көчкүнүн натыйжасында пайда болгон жер титирөөлөр кичине аймакты кучагына алат. Төртүнчүсү, жасалма жер титирөөлөр адамзаттын чарбалык иш-аракетинде, кен казууда, ядролук жардырууда, курулушта болот. Жер титирөөнүн күчү балл менен өлчөнөт жана 1935 жылы америкалык илимпоз Чарльз Рихтер 12 баллдык шкаланы сунуштаган. Азыркы күндө илимпоздун атынан жер титирөөнүн күчү Рихтер шкаласы менен өлчөнөт. Жер астындагы тоотектери жылышып, кыймылга кирген аймак жер титирөөнүн очогу деп аталат. Ал эми анын үстүндө эпицентр жайгашкан. Ал жерде жер титирөө эң күчтүү болот. Эпицентрден алыстаган сайын бара-бара күчү азаят. Бул анимациялык фильмде Рихтер шкаласы боюнча жер титирөөнүн күчү жер бетине кандай таасир эткендиги көрсөтүлгөн. 1 балл. Адамдар жер титирөөнү сезген деле жок, жайбаракат турмуш кечиришүүдө. 2 балл. Жер алсыз солкулдагандыгы үчүн анча-мынча гана адамдар сезиши мүмкүн. 3 балл. Эми жер титирөөнүн күчүн көбүрөөк адамдар сезе баштады, анткени жер чайпалды. 4 балл. Күйүлдөгөн дабыштар чыгып, эшик терезелери кыйчылдап, аны билген адамдардын саны көбөйдү. 5 балл. Жер күчтүүрөөк термелди. Имараттар кыймылга келип, айнектер сынып, дубалдардан жарака кете баштады. 6 балл. Бул күчтүү жер титирөө. Адамдар эвакуация болуп жатышат. Имараттардын дубалдары көчүп түшөт.
7 балл. Өтө күчтүү жер титирөө. Дубалдардан жарга кетип, кулай баштайт. Жер жарылат. Тең салмактуулук жоголуп, адамзат баса албай калат. Сегиз балл. Кыйраткыч жер титирөө. Мына карасаңар, үйлөр кыйрай баштады. Тоғыз балл. Бул бүлдүрүүчү жер титирөө. Имараттар өтө көп кыйрады. Жер астындагы канализациянын түтүктөрү дагы жарылып, сулар куюла баштады. Он балл. Өтө күчтүү кыйратуучу жер титирөө. Имараттар толугу менен кыйрап, жер кыртышында 1 метрге чейинки жаракалар кетет. Өрттөр чыгат. Мына өрттөрдү көрсөтүп атат. Жер астындагы түтүктөрдүн жарылганы. Жер кыртышында өтө чоң жаракалар кетип, үйлөр толугу менен кулап, ойрондолот. Бул кыйратып ойрондотулуучу жер титирөө болуп саналат. Ал эми мындан кийинки 12 балда жер бетинин рельефи толугу менен өзгөрүп, бир да имарат калбайт. Суулардын угу башка жакка бурулат. Аламат жүрөт. Бул урандылар жер менен жер болуп тегизделет. Мындай кырсыктардан баарыбызды Кудайым өзү сактаган болсун. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.